Барыңыздарга салам, менин YouTube каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн ооз ачканга өзгөчө подачасы менен картофельный дольки смясам тамагынын рецепти менен бөлүшөм. Ооз ачып жатсаңыздар, орозоңуздар кабыл болсун. Бизге үй эти керек болот. Видеодо көргөзүлгөндөй кылып жука кылып туура аласыздар. Ысып турган казаныбызга майды коюп, какшыгандан кийин этибизди салып, суусу тартылганга чейин жакшылап кууруп алабыз. Ага чейин картошкаларды даярдайбыз. Видеодогудай кылып ичке кылып туура аласыздар дагы. Татымына жараша туз, суюк май, таттуу паприка жана кара мурчту кошуп, үстүнө да укропту кошуп жакшылап аралаштырып аласыздар. Духовканын листине пергамент кагазын салып, картошкаларыбызды тегиздеп жайып алабыз дагы. 180 градуста 30 минуттан ичинде бышырып аласыздар. Ага чейин биздин этибиз куурулуп калат. Анын үстүнө 1 пияз, 3 чеснокту кошуп жакшылап кууруп аласыздар дагы. Татымына жараша туз, кара мурч, таттуу паприка кошуп койдум. Сиз өзүңүз жактырган приправаларды кошуп койсоңуз болот. Бир сыйра кууруп алгандан кийин үстүнө 1 пияладай сууну куясыздар дагы. Эт бышканга чейин, суусу тартылганга чейин жакшылап кууруп аласыздар. Эт картошкабыз даяр болгонго чейин витаминдүү салат жасайбыз. Бизге брокколи керек болот. Видеодогудай кылып майда кылып туруп аласыздар дагы. Кайнап турган сууга 2 минутта бышырып аласыздар. Брокколиңиз бышкандан кийин да кытырап турсун десеңиз, сөзсүз муздак сууга салып алсаңыз, салаттын ичинде брокколиңиз кытырап турат. Андан кийин союзду теркадан өткөрүп аласыздар дагы. Татымына жараша май, туз жана кичине уксус кошуп жакшылап ушинтип үстүнөн базып бир аралаштырып аласыздар. Андан кийин бадыран, помидорду видеодогудай кылып туурап аласыздар дагы. Татымына жараша чеснок кошосуздар. Дагы туз, анан кичине май кошуп койсоңуз болот. Муздаган брокколини кошобуз дагы, салатыбызды жакшылап аралаштырабыз. Аябай сочный салат болот, витаминдерге бай. Андан кийин сөз түбүндөгү согун дагы кошконду унутпаңыз. Ага чейин биздин картошкабыз дагы, этибиз дагы бышып даяр болот. Подачасы өзгөчө болуш үчүн ушундай пергамент кагазын алып, видеодогудай кылып бүктөйбүз дагы, андан кийин кайрып коебуз. Бул жерде башка бир өзгөчө продуктун ойлоп табуунун кереги жок. Бул жерде подачасы эле өзгөчө тамак болот. Андан кийин бышкан картошкабызды жана этибизди үстүнө салып, эттин сөзсүз согун дагы куюп коюңуздар. Ошондо аябай сочный болот. Духовкага дагы бир 5-10 мүнөт бышырып алабыз. Болду, биздин этибиз бышып даяр болду. Үстүнө кескелген көк чөптөрдү себип койсоңуз болот. Ошо менен биздин картофельный дольки с мясом тамагыбыз даяр болду. Даамы дагы подачасы да өзгөчө болгондуктан күйөөмөн аябай жакшы комплимент алдым. Мындай тамакты ресторандан да жеп көргөн эмесмин деди. Сиз дагы үй бүлөңүздөрдү бир таң калтырам десеңиздер, ушундай подачасы менен ушул тамакты жасап көрүңүздөр.